Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Сиздерге тааныш дүйнө базарында брендке айланып үлгүргөн Adidas компаниясы тууралуу айтсак. Кандай жаралган, ким тарабынан ойлоп табылган деген суроолорго жооп издеп көрсөк. Каналга катталууну, лайк жана комментарий калтырууну унутпаңыз. Adidas компаниясынын тарыхы. Жарым кылымдан бери дүйнө жүзүндөгү адамдар эң атактуу спорт бут кийимдери, кийимдер жана башка буюмдар иштеп чыгара турган компаниянын атын билишет. Компаниянын негиздөөчүсү Адольф Даслер 1900-жылы 3-ноябрь күнү туулган. Адольфтун үй бүлөсү бай болгон эмес, атасы набайчы, апасы кир жууган. Согуштан кийин оор убактарда тиричилик кылуу үчүн Даслер үй бүлөсү бут кийим тигүү менен алектенишет. Ошол жумуш менен кедейчиликтен кутулуп, молчулукта жашаганды ойлошот. Ади деп аташчу. Адольф да бут кийим тикчү. Тез арада үй бүлөдө тигилген бут кийимдер атактуу болуп кетет. Ади жашоодо оор басык болгондуктан ал өз идеялары менен алдыга умтулуп тигүүнү жандатса, Руди болсо Шамдагы сатуу иштерин мойнуна алган. 4 жылдан кийин Даслер үй бүлөсү агайыны Даслердин бут кийим фабрикасы деп аталган бут кийим фабрикасын ачышат. 1925-жылы агайнилердин кийинки тагдырына таасир көрсөтүүчү өтө чоң окуя болот. Ади бир идеясын ишке ашырат. Дүйнөдөгү биринчи тикенектери бар бутсини чыгарат. Ади футбол дүйнөсүндө ачылыш жасайт. Тактап айтканда ал футболисттер үчүн жоон ийнелүү тамандары бар бут кийимдерди ойлоп табат. Ал немец футболчуларына жагып, заматта суроо талаптарга ээ болот. 1932-жылы Берлиндө өткөн Олимпиадада жеңишке жеткен спортчулар, футболисттер ошол компаниянын бут кийимдерин кийген үчүн дүйнөгө таанылган. Экинчи дүйнөлүк согуш үй бүлөлүк бизнести жүргүзгөнгө тоскоолдук кыла баштайт. Согуштан кийин агайынелер ар кимиси өз жолунда кетишет. Ар бири өзүнүн жеке фабрикасын ачышат. 1948-жылы Adidas, Adi Dassler жана Puma, Rudi Dassler компаниялары ачылат. 1949-жылы Adidas компаниясы тикенектери алына турган жаңы бутси моделин жаратты. Кийинчерээк спорт куртка, сумкалары чыга баштады. Adi Dasslerдин бир гана идея аны ийгиликке жеткирген, дүйнөгө тааныткан. Adidasты негиздеген инсан 1978-жылы көз жумган. Компаниянын обороту 21.925 миллиард еврону түзгөн 2018-жылкы эсептөөлөр боюнча. Биз колдонуп жүргөн буюмдардын баары эң биринчи идея болгон. Оюңузга келген ар бир идеяңызды күндөлүк блокнот тетрадыңызга жазып жүрүңүз. Бардык нерсе ойдо биринчи жаралат, анан реалдуулукка келет. Ой нерсеге айланат.